Саламатсыздарбы? Бүгін біз эмгек коопсуздугу тууралуу сүйлөшүүнү улантабыз жана маалымат жазууну үйрөнөбүз. Лексикалык минимум. Коопсуздук техникасы. Этияттоо. Камсыздандыруу полиси. Жетекчилерге кайрылуу. Эмгек процесси. Эмгек коопсуздугу. Акт түзүү. Толук жумуш күнү. Толук эмес жумуш күнү. Кыскартылган жумуш күнү. Өндүрүштүк жаракат. Маалымат. Тастыктоо. Сыпаттоо. Тажрыйбалуу жумушчудан кеңештер. Эмгек коопсуздугу. Бүгүн жумушка жаңы жумушчу алыныптыр. Карасам жашы 17-18деги жаш жигит экен. Адегенде дубалда илинип турган жумуш ордундагы коопсуздук техникасын оку, этияттап иште, деп цехтен чыгып кеттим. 10 мүнөт өтүп өтпөй, ай деген ачуу кыйкырыкты уктум. Жигиттин жанына чуркап келдим. Сол колунун чыпалагын кесип алыптыр. Дароо медайымды чакырдым. Абайла дедим го. Жаңы иштеп жатканда мен да бармагымды кесип ала жаздагам. Эми сен жакшылап дарыланышың керек. Камсыздандыруу полисиң бар беле? Жетекчилерге кайрылып, арыз жаз. Жараатың жакшы болгондо кел. Өзүм көзөмөлдөйм ишиңди, деп узаттым. Эмгек коопсуздугу өтө маанилүү. Муну унутпайлы. Анда эмесе, буларга көңүл буруңуздар. Диалог. Ооруканада. Ой иним, не болду? Колу бутуң баары таңылуу экен. Байке, курулушта иштейм, 4-кабаттан кулап кеттим. Жаман болуптур. Камсыздоо полисиң бар беле? Акт түзүлдүбү? Эгер акт түзүлсө, мекеме акча каражатын бөлүп берет. Ооба байке, акт түзүлдү. Жумасына канча саат иштейсиз? 6 күндө 40 саатты толтурушум керек. Жакшы экен. Мыйзамга ылайык жумасына жумуш убактысы 41 сааттан ашпашы керек. Туура жазалы. Иш кагазынын түрү. Маалымат. Маалымат тигил же бул фактыны же окуяны тастыктоочу, сыпаттоочу мазмундагы документ. Маалыматка мүнөздүү лексика. Берилет. Тастыктайбыз. Анык. Иштейт. Турат. Ушул дарекке катталган. Маалыматтын үлгүсүнө көңүл буруңуздар. Маалымат. Мекемебиздин ширетүүчүсү Жумалиев Аскат 2023 жылдын 17 июнунда номер 3 объектиде иштеп жатып, өндүрүштүк жаракат алгандыгын тастыктаймын. Маалымат талап кылынган жерге көрсөтүү үчүн берилди. 20 июнь 2023 жыл. Колу номер 2 бригаданын бригадири Молдалиев.